Франциялык виртуоз арфисти Йонжатар кыргызстандык классикалык музыка сүйүүчүлөрүн арфанын көркөм дүйнөсүнө алып учту. 30 апрелде Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда биринчи жолу жаш Йонжа концерт берип, анын бул концертин филармониянын камералык оркестри коштоду. Арфа музыкалык аспабы биздин өлкөдө жок болгондуктан бүгүнкү концерт үчүн атайын Стамбулдан алынып келинген. Кыргызстанда 20 жылдан ашуун убакыттан бери арфада ойнолгон чыгарма жаңыра элек болчу. Арфада кол ойноткон чет элдик талант мекендештерге арфа ааламын ачып, музыкага өчпөс шедеврлерди калтырган Гендель, Вивальди, Бах, Капленин чыгармаларын ойноду. Арфанын кылдарынан акырын чыккан жагымдуу ыргактарга көрүүчүлөр суктанып гана отурушту. Бул концертте Йонжа филармониянын камералык оркестри менен бирге Кыргызстандын композитор айымы Жылдыз Малдыбаеванын чыгармасын ойноду. Төрт жарым кылым караткан бул аспап Ирландияда пайда болгон. Ушул убакытка чейин анын сырткы түзүлүшү өзгөргөнү менен андан чыккан жумшак тембирлүү музыка сакталып калган. Кылымдарды артка калтырган аспап ушул күнгө чейин популярдуу. 3 бурчтуу формадагы арфа 20 килограммды түзүп, ал 47 кылдан турат. Оркестрде эң сулуу аспап катары саналган арфанын кылдары ар түстүү. Ал ар бир нотаны айырмалап бергенге көмөкчү катары кызмат кылат.
22 жаштагы Йонжа Атар тууралуу сөз кыла турган болсок, ал Түркиядагы мамлекеттик консерваториянын алдындагы Мимар Синан мектеп искусствосын аяктаган. Болгарияда өткөн 5-эл аралык сынакта баш байгени жеңип алып, виртуоз арфист деген наамга татыктуу экенин көрсөткөн. Ошондой эле Эрдем Чологулу, Гөрер Айкал, Инжи Өздүл өңдүү атагы чыккан концертмейстерлер менен чогуу чыгармачылыгын тартуулаган. Ben 10 yaşından beri arp çalıyorum. Мени 10 жашымда консерваторияга бергенде арфа тууралуу түшүнүгүм жок болчу. Жада калса ал кандай аспап экенин да билчү эмесмин. Ал окуу жайга кабыл алынгандан кийин мага арфада ойнойсуңбу деп сунушташты. Мен ойлонбой туруп ооба дедим. Ошондон бери экөөбүз бири-бирибизди толуктап келебиз. Жаш арфист Кыргызстанга концерт берүү үчүн Парижден учуп келген. Учурда ал аталган шаарда билим алууда. Батыш Европанын дээрлик көбүн кыдырып чыккан таланттуу жашан өрпоздуу көрүүчүлөрдүн жылуу кабыл алганы сүйүндүргөн. Yanlış anlaşılma Мен olmuş. сахнага чыкканда музыка күтүп, залды толтуруп отурган көрүүчүлөрдү көрүп абдан сүйүндүм. Ар бир чыгарманын аягында көрүүчүлөрдүн кубанган көздөрү жана дүркүрөгөн кол чабуулары мага чоң эргүү тартуулады. Биз бул программаны чогуу иштеп чыктык. Ар бири өзүнүн идеясын сунушташты. Концертти жүзөгө ашырыш үчүн талыкпай даярдандык. Жаңы оркестр менен ойноо мага кызыктуу болуп, жыйынтыгында концерт мыкты деңгээлде өттү. Чындыгында Йонжа Атардын арфада тартуулаган көңүл эргиткен музыкасы көрүүчүлөрдү кайталангыс эмоцияга курчады. Андан ырахат алган көрүүчүлөр анын талантына таң берип, Йонжаны туруп алып кол чаап узатышты.